Чегара эки өлкөнүн облус башчылары жолукту. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн маалымат кызматы билдиргендей, Аксай айылынын дача участкасындагы жолугушууда чегарада чыккан чыр чатакты жөнгө салуу, пикир келишпестиктин себебин аныктоо жана элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, кошуна айыл элин ынтымакка чакыруу боюнча макулдашышкан. Кечээ Кыргыз-Тажик чегарасында чыр чыгып, ок атылган. Кыргызстандын чегара кызматы берген маалыматка ылайык 5 киши жараат алган. Расмий маалымат боюнча 22 июль күнү кечки саат 17:20 чамасында Варух анклавынын кире беришинде Тажикстандын желегин орнотуу учурунда эки тарап чырдаша кеткен. Варухка чектеш Кыргызстандын Аксай айылынын эли желектин орнотулушуна каршы болушкан. Өз кезегинде кыргыз тарап чегарага Аксай айылы деген жазууну орнотушканда тажик тарап аны сындырып салышкан. Бул чатакта куралдан ок атылган. Кытайда 13 жашар бала эки учакты уурдап айдап чыкты. Daily Mail басылмасы жазгандай, окуяны экскурсиялык бюронун учактар токтомосундагы камералары тартып калган. Түнкүсүн жашыруун келген өспүрүм алгач бир учакка отуруп, аны жылдырганда эле дарбазаны сүзүп алган. Буга канааттанбаган бала экинчи учакка отуруп, 3 ирет жер чийип айланат. Эртеси камералардагы жазууну көргөн экскурсиялык бюронун кызматкери бул өспүрүмдү тааныган. Анын айтымында бала бир күн мурун учак оңдолуп жатканда байкоо салып отурган. Эң кызыгы, ал 2 сааттын ичинде аба кемесин кантип башкаруу керектигин түшүнүүгө үлгүргөн. Акыркы 2,5 жылда 22 000 кыргызстандык Россиянын паспортун алды. 2017 жылдын 1 январынан 2019 жылдын 30 июнуна чейин 22 069 кыргызстандык Россиянын жарандыгын алды. Бул тууралуу Россиянын ички иштер министрлигинин сайтында маалымдайт. Маалыматка караганда 2,5 жылда мурдакы советтик өлкөлөрдүн 633 129 жараны Россия паспортун алышты. Баарынан көп Украинанын жарандары жарандык алышты. 2,5 жылда 213 098 киши россиялык болду. Экинчи орунда Казакстан 109 639, үчүнчү орунда Тажикстан 84 527 киши. Кыргызстан бул тизмеде 8-чи орунда турат. Алтын кум пансионатында жоголгон 3 жашар бала Бостериден табылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык 22 июль күнү 3 жаштагы бала Алтын кум пансионатында дайынсыз жоголгон. Издөө иштерине 6 куткаруучу тартылган. Жоголгон бала ошол эле күнү болжол менен саат 18:40 чамасында Бостери айылында аман эсен табылып, ата-энесине өткөрүлүп берилген деп айтылат маалыматта. Соңкөлдө 2 унаа кагышып, бир нече адам жаракат алды. Маалым болгондой, унаалар жайлоодогу көпүрөдөн кагышкан. Кырсык болгон жерге милиционерлер жана Кызыл Жарым ай коомунун өкүлдөрү келип, биринчи жардам көрсөтүшкөн. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн маалыматына караганда, унаанын биринде 3 киши болсо, экинчисинде 2 адам болгон. Айдоочулар ичимдик ичпегени аныкталган.